Muftiyatты, анан Алымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Алымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Могу күчтүү биздин аалымдарды да Аалымдар кеңешине киргизбейсиздерби? Bir мындай bir kulak болуп туруп, bir piramida болуп туруп, анан кийин мына муфтият менен аалымдар чечими кеңеши кандай чечим чыгарды ошону аткар деп туруп, баарын мынтип туруп үстөлдү бир уруп аткардырбайсыздарбы? Ошондо биз дин тармагын bir укмуш калыбына келтирип алган болот элек да. Ошон үчүн могу аалымдар кеңешине мына Максат ажыны Токтомушев, Садыбакас Бөөлү ажыны, Нурулло шейх дейт, Абдурахман шейх дейт. Мен буларды интернеттен көп көрөм. Насааттарын көп карап тыңшайбыз. Миллиондогон көрүүчүлөр бар. Анан ушуларды дагы киргизбейсиздерби? 21-дин арасына же болбосо 25 кылып койгула, же 21-дин арасына киргизгиле.